Путин менен жакында эле жолугушкан Коммунаркадагы оорукананын башкы врачы Денис Проценко вирус жуктуруп алган. Коммунаркадагы оорукананын башкы врачы Денис Проценко коронавируска тапшырган анализдери вирус бар деген жыйынтык бергенин тастыктады. Урматтуу достор, силердин мен жөнүндө кыжаалат болгонуңарга аябай толкундандым. Ооба, менде коронавируска болгон тест оң натыйжа көрсөттү. Бирок өзүмдү өтө жакшы сезип жатамын. Өз кабинетимде бөлүнүп алып, бардык аралыкта иштешиме шарт түзүлгөн абалда кеңеш берүү жана теледарыгерлик менен иш жүргүзүп жатамын деп билдирди өз баракчасында. Проценко кошумчалап анын иммунитетине акыркы катаал иш айлары таасирин тийгизгенин айтып кетти. Өткөн жумада Коммунаркадагы бул дарыканага Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин башкы врач Проценко менен бетме-бет барлашып кеткен эле. Башкы врачтын коронавирус жуктурганын айтканы маалыматтан кийин президенттин пресс катчысы Дмитрий Песков Владимир Путин дайыма коронавируска карата текшерилип турат, баары жакшы деп билдирди деп жазат РИА Новости. Владимир Путин менен биргеликте Москванын мэри Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Галикова жана пресс-катчы Песков 24 март күнү Коммунарка ооруканасына барып келишкен. Алардын баары Денис Проценко менен барлашкандыгы белгилүү. Айта кетсек, бүгүн 1 апрель күнү Москвада ооругандардын саны 1880 адам болсо, алардын сакайганы 115, ал эми өлгөндөрү 16 адамды түзөт. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз.